Жусуп Абдрахманов родился 21 декабря 1901 года в Прижевальском уезде Иссыкульской области. Семья обеспеченного монаха. 20 кылымдын босогосун аттаган кыргыздар чек арасын коргоо, ак падышанын аскерине кызмат кылуу милдеттеринен бошотулуп, өз каада салтын, үрп адатын аркалап күн өткөрүп келишкен. Орус империясынын карамагына кирүүсүнүн кыргыз урууларынын бирден бир шарттары ушундай эле. Абдрахманов – это выдающийся социальный и политический деятель, один из основателей Киргизской Советской Социалистической Республики. 1916 жылга чейин Жусуптун атасы Абдрахман Каракол уездинин Ак Суу волостун жетектеп турган эле. Жалпысынан бул доор илимий техникалык прогресстин жана саясий инкылаптардын булагы деген, улуу империялардын жок болуп, элдердин кырылуу заманынын көрөңгөсү деген, адам баласын даңазалай турган ачылыштардын жана пенденин акылга сыйбас кылмыштардын оозанышы деген мүнөздөмөлөргө ээ болду. Из его важных достижений стало расширение образовательных возможностей для кыргызского населения, школ и вузов. Кыргыз элинин өз жеринен ажырап, бөтөн элде тентип, чачырап жок болуп баратканына күбө болгон Жусуп Абдрахмановдун көөдөнүндө өз элине болгон кыттай уйган арзуу, эңсөө, мүдөөсү пайда болот. Ал эңсөө Кыргызстанда көз карандысыз мамлекет куруп, кыргыздын тынчтыкта, бейпилдикте жашоосу эле. Он сыграл ключевую роль в становлении и укреплении Кыргызстана в составе Советского Союза. 1917 жылдын февраль революциясы көтөрүлгөн элди актап, өз жерине кайтып келүү мүмкүнчүлүгүн түзүп берди. Уже в 1927 году его назначили председателем Совета народных комиссаров, и это было эквивалентен должности главы правительства. И он стал одним из ключевых фигур в организации советской экономики. Сталиндин колдоосуна таянган Жусуп кыргыз элинин тарыхый чек арасын калыбына келтирүү максатында борбору Жалал-Абад шаары болгон Кара Кыргыз, Каракалпак автоном облусун түзүү идеясын жылдыра баштайт. Тилекке каршы мындай демилгени Орто Азия бюросунун мүчөлөрү кескин түрдө четке какышат. Андай болсо, түштүк менен түндүк кыргыздардын башын кошкон РСФСРдин курамында тоолуу Кара Кыргыз облусун түзүп бергиле деп өжөрлөнөт. Бул демилгени да четке каккысы келген Каганович деги аталышынан башка түндүк түштүк кыргызды эмне бириктирет деген суроо коет. Ага Жусуп Абдрахманов тарыхый жана саясий далилдерге таянып, төмөнкү жообу менен Кагановичти жаарга такайт. Он сыграл важную роль в политике коллективизации, что сделало Кыргызстан частью аграрной реформы Советского Союза. Чентип көп талкуудан кийин 1924 жылдын 14 октябрында Советтердин бүткүл союздук аткаруу комитетинин экинчи сессиясы РСФСРдин курамында азыркы Кыргызстандын чегинде Кара Кыргыз автоном облусун түзүү жөнүндө токтомун кабыл алат. Ошондуктан биз Жусуп Абдрахмановду Кыргызстандын көз каранды эместигинин алгачкы кышын койгон, негиздеген деп сыймыктануу менен айтсак болот. В начале своей карьеры он стал активным участником революционного движения в Средней Азии. В 1925 жылдын май айында Советтер Союзу менен Иран мамлекетинин ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү максатында Жусуп Абдрахманов Тышкы иштер комиссариатынын тапшырмасы менен Тегеранда 4 ай элчи катары кызмат өтөйт. Под его руководством проводились программы по строительству новых зданий, улучшению инфраструктуры, также улучшались дома сельского хозяйства. То есть Абдрахманов внес вклад в улучшение инфраструктуры наших городов и улучшение сел, также постройку новых домов и новых построек в нашей стране.
1928 fevral ayında Trotskistlerдин talqalanышынан кийин Фрунзе шаарына айдалган Мария Яковлевна Натансон мамлекеттик пландоо тармагында эмгектенип калат. Бул учурду белгилүү жазуучу Анатолий Валюженич минтип баяндайт. Жергиликтүү чоң төбөлдүн жана сүргүндө жүргөн кичинекей алтын чач сулуунун бири-бирине жасаган мамилелери күнүмдүк ойношчулуктан алыс болуп, таза жана аяр сезимдерге айланат. Одним из его важных достижений стало расширение образовательной возможностей для кыргызского населения, открытие школ и вузов. Кроме того, Абдрахманов уделял большое внимание по продвижению кыргызского языка и культуры. Он инициировал работу по созданию национальной письменности, что способствовало к распространению образовательной на родном языке, развитию кыргызской литературы и прессы. Мария Натансондун таасири менен Жусуп Абдрахманов, Владимир Маяковский жана Лилия Бриктин чөйрөсүнө кадыресе дос, саналаш болуп калат. Жусуп Абдрахманов также внес огромный вклад в национальное государственное строительство Кыргызстана, проведя огромное количество социально-экономических реформ по улучшению благосостояния государства и его населения, способствуя более значимому укреплению нашего государства в рамках СССР. Жусуп Абдрахманов аркылуу Москвалык чыгармачылык элитага камалаар алдында Москванын Кызыл профессура институтунда окуп жүргөн Жусуптун жакын досу Төрөкул Айтматов да аралашып жүргөн. В 1937 году Абдрахманова арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности. 2008 жылы Орусия мамлекетинин Думасынын алдында түзүлгөн комиссиянын маалыматы боюнча Поволжьеде, Борбор Чернозем облусунда, Түндүк Кавказда, Уралда, Крымда, Батыш Сибирде, Казакстанда, Украинада жана Белоруссияда 1932-1933 жылдары 8 миллионго жакын адам ачкадан кырылган. Как и многие видные деятели того времени, Абдрахманов стал политической жертвой. И в 1938 году его казнили. И через несколько десятилетий, в 1958 году, он был посмертно реабилитирован. 1938 жылдын 4 ноябрында Улуу Октябрь социалисттик революциясынын 21 мааракесинин алдында Кыргыз АССРнин элдик комиссариатынын төрагасы Жусуп Абдрахманов Ички иштер элдик комиссариатынын түрмөсүндө сурак учурунда тергөөчүсүнө кол салып, сакчылардын огунан курман болду. Ошол замат шашылыш түрдө 4, 5, 6 ноябрдын 3 күнүндө Кыргызстандын чарбалык жана партиялык 137 жетекчиси соттолуп, атылып, белгисиз жака көмүлүп салынды.